Президенттин жаңы Кыргызстанды куруу идеясы ишке ашууда. Бул тууралуу Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинин иш-чаралар планынын долбоорун талкуулаган улуттук өнүктүрүү форумунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Ал өлкөнү 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүндө олуттуу жылыштар болгонун билдирди. Алсак акыркы 3 жылдын ичинде орточо экономикалык өсүү темпи 9%дан ашык болууда. Ушул жылдын башынан тартып экономикалык активдүүлүк жогору бойдон туруктуу сакталды. 9 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүң өндүрүмүнүн өсүү темпи 10%га жетти. 2024 жылы ички дүң өндүрүмүнүн номиналдык көлөмү 1,5 триллион сомдон ашып, 2021 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйдү. Эгерде 2021 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстары 313,1 миллиард сомду түзсө, 2025 жылдын аягына карата консолидацияланган бюджеттин ресурстары 1 триллион сом суммасында күтүлүүдө. Минкап төрагасынын айтымында бул олуттуу өсүш жүргүзүлүп жаткан натыйжалуу фискалдык саясат менен шартталган. Адылбек Касмалиев бул темпти сактоо үчүн жана дүйнөдөгү өлкөлөрдүн алдыңкы катарына кошулуу үчүн президент Садыр Жапаров өзүнүн жарлыгы менен 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы менен өлкөнүн өнүгүү багытын бекиткен эске салды. 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы төмөнкү максаттуу багыттарга жетүүгө багытталган. Биринчи, калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү 4500 АКШ долларына чейин. Экинчи, ички дүң продукциянын көлөмү 30 миллиард АКШ долларынан кем эмес. Үчүнчү, ички дүң продукциянын орточо жылдык реалдуу өсүү темпи 8%-дын деңгээлинде камсыз кылуу. Төртүнчү, өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүүсү. Бешинчи, Кыргыз Республикасынын адамдык өнүгүү индекси боюнча рейтингдеги көрсөткүчүн 10 позицияга жакшыртуу. Алтынчы, жумушсуздук 5%-дан ашык эмес. Жетинчи, 2030 жылы ички дүң продукцияга карата негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 20%-дан кем эмес. Жана 8-нчи, мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмү ички дүң продукцияга карата 60%-га чейинки деңгээлде кармоо. Биз бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшап, аракет кылабыз жана аталган максаттарга жетебиз деп мен ишенимдүү айта алам. Анткени Кыргызстанда адам жана жаратылыш ресурстарынын потенциалы чоң. Мунун менен бирге Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун эч кимди артта калтырбоо принциби декларативдик мүнөзгө ээ болбой, практикалык чындыкка айланышын далилдерин билдирет.